Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, туугандар. Бүгүн 1 август числосунда. Ушундай сонун жаңылыктардан бири электроскутердин 2-сериясына сиздерге чалаң обзору менен тартып берейин. Өзүм негизи сиздер мен Данияр. Assalamu алейкум. Лайк кнопканы басып, каналга каталып коюңуздар. Ушундай сонун обзорлорду өзүм силерге чалаң тартып. Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, туугандар. Бүгүн 1 август. 1 август күнүнгө силерге сонун бир жаңылыктан баштайын. Электроскутер аябай көп комментарияда жазгандар болду. Ар кандай комментариялар болду. Ошого силерге мындай жаңы келген партиясынан дагы кичине бир видео обзор кылып Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, туугандар. Бүгүн 1 август. Жалал Абад шаарында жүрөбүз. Силерге кандай түшүнгөн болсоңор, бүгүн электроскутер боюнча видео кылып берейин, обзор. Сиздер видеобузга алдындан лайк кнопкаңызды аябай басып өтүп кетсеңер, каналга катталбагандар каналыбызга катталып коюңуздар. Ушундай сонун так маалыматтарды биринчилерден көрүп каласыздар. Так, эми биринчи мына чоңдон баштайын, туугандар. Трицикл 3 колесный шассиси бар, туугандар, ушундай. Максимальный грузоподъемность канча? 160 кг. Мындай кылып борт кылып алса болот экен муну. Көрүп атасыңар. Садик, базар бир жерге баланы штап коюп, кайра келип атып, мындай продуктаны кылып, салып, кайра келсе боло турган ушундай трицикл электроскутер. Мына балонду токтотсо болот экен. Так, таблосун көрсөткөндө азыр. Ушундай таблосу бар. Батарейка 100%, 75 жалаң көрсөтүп турат. Бул жакта передний, задний скорость, алдына артына переключение ушул жерден болот экен жалаң. Мына жакшыраак. Так, но бул скорость передач дейт. Так, биринчи скорость, экинчи, үчүнчү скорость. Ручку жаксаңар, бул жерде дагы көрсөтүп атат. Так. Сол жакка, оң жакка поворотчик бар, сигналы бар. И сигналкасы дагы бар экен. Эки сигналка, эки ключ менен укомплектован ушундай. Сонун трицикл келип калды. Бул трициклын айттым, баягы иштетем десеңер, ар кандай жерге иштетсеңер болот. Баягы инвалидный кылып иштетсе дагы болот да. Бул мындай чоң, бул жер карма күчтөр бар. И мына артында сиделка кылып, мындай сонун ушундай трициклдын обзорун сиздерге калтырып кетейин. Дискалар жалаң 3 балондагы дискада. И мындай кичине алдында сеткасы бар. Шлем салып койсо болот. Бул бизи трициклыбыз, туугандар. Азыр эми туугандар, бул паучоктор. Паучокторду биринчи видеода жалаң көргөнсүңөр. Ушул паучоктордон ушундай расветкалар жалаң мындай рестайлинг паучоктор да келди. Азыр сиздерге ушу паучокторду көрсөтүп өтүп кетейин. Бирөөнү тандайбыз. Жалаң маалыматын калтырам. Расветкасы ак цвети бар, көк, кара. Көрүп атасың, аябай көп цвет. Именно ак цветин тартайын, ак цвет. Сонун көрүнөт. Так, паучок. Бул мына подсветкасы болот, өзүнүн подфарник деп коебузда. Ошондой подфарниги бар. Бул подфарниги ключту салып, машинаны жүргүзгөнүңөрдө иштейт. Өчүрсө өчүп калат, жүргүзсө жүрөт. Так, бунда өзүнүн сигналкасы бар. И мына автозаводкасы бар. Мына эки жолу эсеңер автозавод болот. Көрдүңөр, өз жүрүп калат. Автозавод менен. Кийин ключту салып туруп коесуңар. Болду. Ушундай автозапуску бар. Автозапуску өчүрүш, мына разблокировканы басса, автозапуску өчүп калат. И мына сигналка коюп койсоңор болот. Мындай комплектте эки ключ, мындай багажник ключ и
2 сигналкасы болот тугандар. Так, бунда алдында сеткасы бар, мындай өзүнүн сеткасы. Так, баллондорун көрсөңөр болот. Запчасттар кыйынчылык жок, бизде мындай баллондор бар, камерасы дагы бар. Запчастын кыйынчылыгы жок буларда. Так, батарейкасы дальний сход 60 км. Бир зарядда 60 км чейин басат. Права, документ бул электроскутерга кереги жок, эч кандай права. Жаш балдарда 14 жаштан минсе болот бунун электроскутерди. Бир зарядкасы 7 саат ичинде болот экен, жалаң. 220, жөн эле 220 заряднигин азыр көрсөтүп коем. 220 сайып койсоңор 7 сааттын ичинде бир заряд болуп, канча бир 20 сомдон 30 сомго чейин акчаңарды жейт экен бир зарядкасы. 20 сом менен 60 км басат да, мындай айтканда. Аябай эми канча сом болуп атат километрине өзүңөр эсептеп көрсөңөр болот бемалал. Арзан, сапаттуу. Так, азыр мына сигналкасын ачайлы экен. Ачылдыбы? Так, ключун тауып көрсөтөйүн сиздерге. Так, мына спидометр, жалаң спидометрде маалымат бар. Канча батарейка бар наличие азыр, канча басат, и бул жерде поворотчик жакканда көрсөтүп турат. Солга, онга. Сигналы бар. Фара. И мына заднее зеркало. Так, тормозу колда. Кол тормоз дагы бар. И сонун мындай педали, тепкени педаль дагы бар тугандар. Педали менен жете албай калсаңар, мына зарядниги комплектте 220 зарядник. Онда 8 вольт кой. Батарейкасы аябай сонун, скорость жакшы алат. Максимальный скорость мына бул жерде ограничитель скоросту бар. Мына бирде ограничитель 15 км чейин, 20 км чейин коюлса керек, 1 2 30 чейин, 3 45 50. Ошондой максимальный жүк көтөрүшү бунуку 120 кг. Мына кичинекейлерги. Ушундай 2 адамга чейин алат экен. Расцветкаларын көрдүңөр. Аябай сонун тугандар. Жалал Чарында аябай көп басып кетти бул. Арзан да, арзан. Баасы арзан балдарда. Ошого көп. Эми мына рестайлинг тартып коюн да, акырына. Рестайлинг кузов бар экен мындай. Бунун баасы кичине кымбатыраак, мына фарасынын арт фарасы бая робокопко окшойт экен, робокопко окшойт экен. Мындай фара, сонун фарасы бар экен артында. Мына жерге номер өзүңөр жасап жармаштырып алсаңар болсо. Так, заднее сиденье, переднее сиденье бул бая кичине необычный экен бул жаңы модель, и баасы да кичине кымбатыраак болот экен наркы паукка караганда. Бул матовый цветинде, жалаң. Матовый. Но серый, но кызыл, наркысы ак цвет экен, матовый. Бунда мындай освещениеси бар, фарасында, и фарасы. Алдында сеткасы. Сонун сеткасы бар экен. Так. Көрүнүшү ушундай болот экен. Кичине рестайлинг. Бунда задний мындай не деп коет? Кесип барамыз. Короче, так. Бул жактан көргөндө комплектациясын көрөлү. Так. Мындай 2 пут кое турганы болот экен. Каласаңар, буну алып коет экенсиңер. Табло. Батарейканын зарядын көрсөтөт экен бул жерде. Ушундай. Рестайлинг. Необычный. Электроскутер дагы келип калыптыр тугандар. Цвет аябай сонун экен, расцветкаларын көрсөңөр болот азыр. Ушундай кыска сонун обзор кылып берейин сиздерге. Бул жалаң
скутер боюнча толук маалыматты номер телефонду чалып билип алсаңар болот. Бааларını көрүп, туура келгендер заказ этсеңер, жол киресин баягы доставка башка шаардарга, Бишкекке чейин, Баткенден алып кеткендер болду туугандар. Любой шаарга жолуну кылып, доставка кылып беришти аракетин кылынып атат. Арзан баада, мындай сапаттуу, ишеничтүү Даниярдан силерге сонун бир видео болуп калсын. Эми ушунча Даниярдан деп 1000 сом скидкам бар, иншалла. 1000 сом Даниярдын атынан скидка кылып берет. Бул жалаң алган адамга 1000 сом бир скидочный карта болуп калсын. Даниярдан көрүп, интернеттен чалтам деп, бемалал чалып көрүп алып кетсеңер болот туугандар. Ушундай сонун маалыматты силерге бүгүн калтырып кетейин. Силер колдоп, видеонун көп элдер көрүшүнө аракет кылам. Эми силер дагы колдоп, рекомендацияга түшүш үчүн лайк кнопканы басып, каналыбызга катталып, комментарий жазып калтырып койгула туугандар. Тынч болгула, аманда болгула туугандар. Бул мына 3 модели турат экен. Бул жаңы модельдер. Жаңы келген, уже баягы айткандай усовершенствованный дейт. Кичине өзгөртүп, дагы дополнительно кошумча мындай ар кандай гаджетин кошуп койгон. Бул жерге мындай дополнительный ступенькасы бар экен. Бутуңузду коюп басып кеткен, буякка койгусу келбеген адамга. Азыр ошону тартып көрсөтөйүн отуруп өзүм кандай болушун. Так. Буну дагы ачып туруп, мен ачса болот экен. Болот экен. Мына мотоцикл минип кеткенде кетет экенсиз да, жана кезде. Бул электроскутер матовый цветинде болот экен. Бул матый, серый матовый. Мындай подсветкасы бар. Бул сигнализацияны жакып, мына күлүштү жакканыңыздан кийин подсветкасы жанат. Азыр сигнализациясын көрсөтүп коеюн сиздерге. Так, мындай сигнализациясы бар. Сигналка коюп койсоңор, эч ким урдап кетпейт. Ошондой десе болот. Так, азыр. Мына сигналканы баспай жүргүзсөңөр, ушундай кошмар болот. Чыгарып, сигналканы басып туруп, басып туруш керекпи? Эми болду. Ушундай сигналкасы дагы бар экен, көрдүңөр, Бул жакта магазин бир жерге чыксаңар, корзинкасы бар өзүнүн кичинекей. Так, зарядочный устройство, обычный 220 розетка, 30 сом жейт. Бир зарядка 30 сом, 25 сом, Бир полный зарядкасы 20 сом, ошондой 20 сомдон 30 сомго чейин акча жеткен. Смотря тарифиңерге карап, светке канча төлөйсүңөр. Так, 60 километр пробег. 60 километрга чейин бир подзарядкада басат бул электроскутер. Так, цвет расцветкасы серый, кызыл, и мындай ак матовый. 3 цветте бар экен бунун. Буну баасы интрига, буну баасыны телефон кылып, ошо мен номерди калтырып коем, элерден сурап. Бул кичине кымбатыраак болот, баягы азыр тарта турган мына пауктар деп коет, бунун паучоктор. Бунун паучоктор арзан, баалары билесиңер. Буну баасы кичине кымбатыраак. Ушундай бул уже рестайлинг дейтпи, рестайлинг кузов экен. Бул матовый покраска, мындай дополнительный и велосипеди бар жалаң. Туугандар, велосипедке келсек, бул электроскутер Кыргызстан, эми алыс масафа жүргөндөргө баары велосипеди болгон оңой. Ошого жалаң велосипедтүү келди. Бардыгы велосипед менен. Так, но жаңыны макташты бүткөнүм жок. Ошону до конца мактап коеюн. Аябай сонун рама. Бунда рамасы укрепленный рама экен. Мен өзүм эле көрүп билдим, мындан карап койгула. Рама жагынан крепкий, фасону аябай сонун. 2 адам 120 дедиңер, 120 килограммга чейин көтөрөт. 120 килограммга чейин көтөрөт.